Жалал Абад шаарындагы жол жээктеринен жергиликтүү бийлик бизнес жасоого өтүшкөнбү? Айтор борбордук базардын айланасы акы төлөнчү авто токтотуучу жайга айланган. Токтотууга мүмкүн эмес деген белгилери мында турсун, жөө жүргүнчү өтүүчү жол сызыктарында кала мэриясы эске алган эмес. Өзгө ишенген адамдар кое берет. Мен азыр мен рет көрүм мана. Экинчи рет эмес, үчүнчү рет кем болуп кетет. Мен азыр мен өтүп кеткен приходто кыйын болот да. Ма пешеходный өзү окуган адам билет да, мана полосага машина коюп кетти. Окуган адам билет, окумайган адам коюп кете берет. Андан сырткары автоунаа токтотуучу жай үчүн деп кала бийлиги тарабынан атайын жерлерде каралбаган. Кадимки эле жолдорду бөгөп, андан акалууну адатка айлантышты. Ага тургундар макул эмес. Алардын бул иши унаа тыгынын шарттап жатканын мындагылар билдиришүүдө. Стоянка деген өзүнчө бир стоянка болуш керек. Кое турган жер болуш керек. Анан бул жерде жолдун баардыгын эле бул каерге токтосоң ошол жердин артында стоянка, акча бер. Эмне кылат эми? Жолдон эле акча таап ушу башка жерден тапса болбойбу? Баардыгын элдер баары акчасы бары бар, жогу бар. 5 сом, 10 сом үчүн кыйды пычак болуп урушкандары бар. Ал эми Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчиктүү башкаруу комитети, эми калаадагы банк жана башка мекеме ишкана алдындагы жерлерди да акылуу парковкага айлантууну көздөшүүдө. Алар тарабынан өткөн жылы шаар казынасына 2 миллион 600 миң төгүлсө, бул жылдагы планды 1 миллионга ашырып, 3 миллион 600 миң деп бекиткен. Мындан улам ушул ыкма менен планга бөлүнгөн 1 миллионду өндүрүүнү максатташкан. Бизге мына 2018 жылга 1 миллион сом ашыкча планды бекитип берди. Биз бул планды аткаруу максатында парковкаларды кошуу максатында иш алып барып атабыз. Азыр мына кафе, ресторан, баня, банктардын астында муниципалдык жерлерде автоунаа токтойт. Бул автоунаа токтогонго биз түзмө-түз келишим түзүп, ошонун негизинде 1 миллион сомду толтурабыз деп иш алып барып атабыз. Буюрса толтурабыз. Деген менен айдоочулар унаа токтотуучу жайга койгон машиналар үчүн атайын төлөм кагаздары бериле бербестигин ырасташат. Ал эми квитанция бергенинен кабары жоктору да бар. Стоянка кылып алган өзү тура эмес, жолду наоборот кеңейтип, бизге ошондой шопурларга жакшы болот, бул жерлерден стоянка кылып берсе. Талон жок, бу каяк кеткан каяктан билебиз, жөн эле көчөдөн кетип атып, стоянка берди. Ойнактан бирөө чуркап келип аялдар ала берет. Анан бербей койсок, эжелер жаңжал кылышат, бересиң болобуз баланын жеринде. Шаарга келгениме мына 10 жыл болуп калды. Мага кагаз опшун бере элек. Турганыма 20 сомдон пул берем, мага келди кетти деп кагаз бай опшун бере элек. Автоунаа токтотуучу жайдагы кызматкерлерге күнүнө атайын план бекитип берилет. Алар 750 сомдон 1000 сомго чейин тапшыруусу кажет. Бирок эмнегедир буга чейин биздин каналга берген интервьюсунан кийин аларды парковка бөлүмүндөгүлөр келип эскертип кетишкенин ага күбө болгондор билдиришти. Алардын ал жоругун ишиндеги коррупциянын болушу мүмкүндүгү менен жоромолдошот. Эмнеге бересиңер деп айтты. Анан биз сурады эле, суроосуна жооп берип койдук деп айттык. Ооба. Biz bitta Kudaydan korkubuz, başka hiç kimden korkmayız. Ortada korrupsiya barбы bilbeybiz. Azır korrupsiya degen ayabastan önügü ösüp ketken, şaktaşıp ketdi da. Азыркы тапта Жалал Абад шаардык мэриясынын алдында 19 муниципалдык автоунаа токтотуучу жай бар. Алдыда дагы атайын унаалар үчүн стоянка куруу пландалган. Бул жаатта сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылганы менен, ал иш жүзүндө качан ишке ашат азырынча белгисиз. Нурзат Көчүмкулова, Руслан Абдуметалип уулу, Нур Ньюс, Жалал Абад.